Assalamu алейкум, улуу урматтуу кыргыз эли. Жана урматтуу теле көрүүчүлөр, жана радио угуучулар. Бүгүн жаштар сүйлөсүн теле долбоору Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жалпы жаштары менен жана ошондой эле мугалимдери менен, төрүбүздүн коноктору менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу достор, урматтуу жаштар, бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема жаштар жана спорт. Албетте, биздин жаштарыбыз элдерде айтылып келет, ушул жаштардын, өзгөчө спортчулардын жакшысы да бар, жаманы да бар деген айкын кептер айтылып келет. Жана дагы ушул өлкөбүздүн байрагы спортчулар мыкты алдыңкы ийгиликтерге жетишсе көтөрүлөт экен, жана ошондой эле биздин ажо башчыбыз чет өлкөгө барганда, иш сапар менен барганда ушул байрагы көтөрүлөт экен. Демек, спортчуларда көп деген бизде үмүт бар, жана ошондой эле биздин акындарыбыз жазгандай, спорт деген ден соолуктун башаты, спорт деген ден соолуктун атасы. 90 жашта чапкан балбан жолойду, спорт деген хан кошойдун батасы дейт. Балким ушул жаштарыбыздын, спортчулардын адеп аклагы кандай? Демек, кээде биздин замандаштарыбыз, элдерибиз айтып келет, ушул аталган Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жаштары мыкты спортчу болот же мыкты рекетир болот деген дагы айкын кептер бар. Бунун канчалык деңгээли, канчалык пайызда туура жана туура эмес, бүгүн биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу, салмактуу, ар жактуу биздин конокторубуз келген. Анда сіздерге тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер Аманов Ажы Акмат атабыз конокто. Коомдук ишмер Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борбор мүдүрү доктор Өзбек Чотонов конокто. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, анда ушу урматтуу агай айтсаңыз, мына биздин коомдо бир топ пикирлер айтылып келет. Ушул жаштардын адеп ахлагы кандай болуп атат, деги эле спортчу деген кандай болуш керек? Анда коноктордо. Деги эле жаштар азыр студенттердин көбү сабагына жакшы көңүл бурбайт. Контракт төлөп кое эле жүрүү. Ошо мына спортсмендердин деле, физкультурный институттун деле көп балдары ар кимге жалданып, сабак окубай эле ошо хулигандык кылып жүргөндөр көп да арасында. Ошон үчүн биз Кыргызстандын спорту өнүкпөй жатат деп ойлойм. Мына быйыл Олимпиадада ошо эле эч нерсе медаль алган жокпуз да. Сиздер айтып атпасыздарбы, көптөрдүн жаштары эле ошо физкультурнун атынан көп сабакка көңүл бурбайт депчи. Бул биз эле бардыгыбыз көңүл бурбабызда да бир 50% көңүл бурат деп ойлойм. Анткени спортсмендерден бизде сиздер ойлоп атасыздар, жалаң эле бизде физкультурный рекет депчи. Бизде андай тема жок биздечи. Бизде бар өзүбүздүн. Мисалы, биздин темабыз улуун урматтап, кичүүнү ызаттап. Бирок кичүүлөрдү биз көтөргөнгө ар дайым дайынбыз жана урматтап сыйлайбыз. А башка эмелерге барып деле сиздер айтып атасыздар го ошого тештүү кылчу. Мисалы, физкультурный эле барып бул десе только спортсмендер анан барып алып балдарды урат деп. Андай эмес, жакшы балдар да бар, таланттуу балдар да бар. Негизи бизде ошо көптөр физкультурныйдын атын алып, башка вуздардан да спорт менен зармат эткендер көп. Ошо физкультурныйдын атын ошолор булгап атат деп ойлойм. Башкалар булгайт экен, сиздин айтууңузда. Жаштар сүйлөсүн. Азыр сиз айтып кетпедиңизби, бизде быйыл Олимпиададан эч ким албай калды деп. Анын негизи түп тамырынан бардык эле мисалы тамды деле фундаментин жакшы курбасаң кулап калат да, ошондой эле да. Бул мисалы мектеп деңгээлинен башталат деп ойлойм. Мен мектепте мисалы мугалимдер ошол спортко жакшы көңүл бурбайт, эшикке балдарды чыгарып коет да, өздөрүнүн жумушу менен кетип калат. Балдар өздөрү менен өздөрү эле алек болуп жүрө беришет да. Ошол мектеп жашынан башташ керек деп ойлойм. Менин оюм ушундай да. Балдарды кичинекей кезинен баштап ошо спортко көндүрүш керек. Жаштайынан, а? Жакшы. Кыздардан барбы? Бул жерден саламатсыздарбы? Мектеп жашынан эмес, баланы мисалы үчүн бешикте баланы бек болгон ким билет деп коет го. Мындай жашынан эле байкалат, ал бир нерсени тебип уруп атсаң спортсмен болот экен деп эле бокска берип коюу эмес да. Анын психологиясына, аны физикалык жактан карап, анан кийин тапшырыш керек. Мектептен эмес, баланын башынан, аялды жашынан, туурабы? Саламатсыздарбы? Азыркы күнү мына азыр ар бир мусулман кыргыз уулунун спорт менен машыгуусу зарыл болуп турат. Спорт менен машыгыш керек.
спорт бул адамдын жашоосунда эң зарыл нерселерден. Эгерде спортсмен ушун спорттун алган күчүн туура жакка пайдаланса, спортту туура пайдаланыш керек. Анан спорт менен машыгып, спортсмен болуп, разборщик болуп кетип атат, мафия болуп атат, рекет болуп атат, грузить этип атышат. Бул туура эмес. Акыл менен өзүнүн күчүн акыл менен пайдаланыш керек. Антип бирөөлөрдү коркутпай, бирөөлөрдү сабабай, ошо күчүнө пайдаланып да, ал күчүн элди коргогонго, жерди коргогонго жана адилеттүүлүктү айтканга, адилетсиздерге колдонуш керек акыл менен. Спортсмендердин айлыгы жок, анан ошо чорныйлардын арасына аралашып кетет да. Саламатсыздарбы. Мен айта кетейин деген, бул өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген бар. Спортсмендерге кайрылып кетермин да. Бул деген өзүңөрдү эр ойлосоңор, силер бирөөнү шер ойлогула. Анткени силерден да күчтүүсү чыгат. Ойлоңула. Силерге бунун кереги жок. Лучше спорт менен ата-энеңерди сыйлап, урматтап, бул иним айтып кеткендей улууну урматтап, кичүүнү узаттап жашайлы. Ошондо бизден ийгилик болуп, кийинки олимпиадаларда жакшы орундарда алышыбыз мүмкүн. Ошол. Байке сиз айтып жатасыз, физкультурный академияда окуганда рекет болуп жатат деп. Андай дагы эмес, биринчи айтат, аламдан кеткен жол айылдан башталат дейт. Мисалы үчүн, сиз спортсмендерди көңүлүн ошондой ортуп жатсаңыз, андай болосуңар мына. Конечно, булардын баары көңүл түшөт. Ошон үчүн бизде көтөрмөлөгөн адам жок. Мисалы үчүн, олимпиададан место алып келбей жатабыз дейт. Биз мындайга место албаганын себеби, мисалы үчүн бизде күчтүү тренерлер жок. Чет мамлекеттин азыр кылым өнүгүп жатат. Мисалы үчүн чет мамлекетте да мисалы үчүн күчтүү тренерлер бар. Ошо тренерлерди алып келсе, мисалы үчүн Кыргыздарда жокпу? Кыргыздарда мен ойлойм, эми заманбап тренерлер жок. Ошон үчүн ар бир жактан тренерлерди алып келип, мисалы үчүн ар бир ситуацияны ошол мындай билүү керек. Бул сиз айтып жатпайсызбы? Олимпиададан калып калды Кыргыз Республикасы. Олимпиада бул өзү экономика менен көрүнүп турат да. Бул башкы экономикасы күчтүүлөр биринчиге чыгат да. Экономика ал башка мамлекет, мисалы үчүн Кытайларда жана ошондой Америкада, Кошмо Штаттарда акчалар көп бөлүнөт да. Бизге спортсмендерге мындайча айтканда условия жок, каражат жок. Анан бул сборныйга тандаганда, курама командага тандаганда, мисалы үчүн бир эле киши тандайт да, главный тренер тандайт биздечи. Башка мамлекетте ошол спортсмендер тандаганда психолог, ар кайсы жерлерден жакшы тренерлер, көп кишилер тандайт да. Бизде болсо бир эле киши тандап коет. Балким жердешин жибергиси келет, өзүнүн тууганын жибергиси келет. Ушундайдан спорт олимпиада артта калып атабыз да, биз ошондо. Коррупция бар экен да бул жерде. Коррупция бар да. Жаштар сүйлөсүн. Жакшы. Чыңгыз айтып өтпөдү жаңы эле. Башка жактын тренерин алып келиш керек депчи. Ал деген мен туура эмес го деп ойлойм. Россия деле Голландиядан тренер алып келиптир. Эң кымбат баал неме алып төлөп бериштир айлыгынчы. Бирок эмне болду көрдүңөрбү? Эң төлөп бергенин билбейм канча, бирок эң слабый эле державадан великий Россия утулуп калбады футболдон. Өзүңөр көрдүңөр, Евровидениеден турабы? Ал деген тренерден зависит этпейт деп ойлойм мен. Бул деген ар бир адамдын духунда, рухунда болуш керек, жүрөгүндө болуш керек, машыктыруучунда болуш керек. Кандай машыктырууну билиш керек. Туура методикаларды колдонуш керек, жаңы. Алардан тренер гана алып келбей, алардын оюн, ойлонушун бүт ошолор менен ошондой кылса, бирдеме болот деп ойлойм. Не обязательно тренерин алып келип, сатып алып, Кыргызстан өзү эле араң экономикасы жок жүргөндөчү. Андай мен антип ойлобойм мисалы. Бул жерден мен жаңы эле сураштырсам, бул жерде окугандардын бул 5тен 1 эле бөлүгү келди деп айтты да. Андан кийин мен ойлонуп отурам, мисалы үчүн биздин мектептерде элементарный бир нормальный бир физрук жок да. Арак ичкен бирөөнү же болбосо кол эмгектен берген бир агайды физрук кылып коет. Ошентип отурса кайдан неме бизде спорт өнүкмөй эле. Андан кийин бул жерден көрүп отурам, мисалы үчүн мен спорт жактан жыйынтык көрө элекмин. Биз баары эле экономиканы оңдош керек, андан кийин спортсмендер чыгат деген туура эмес. Биринчи жан дүйнөңөрдүн экономикасын оңдогула, анан өзүңөр кандайдыр бир стимул койгула. Бүгүн стимул болсо, ал эртең силерге ийгилик болуп кайтып келет да. Ансыңардай бул жерден биз ойлоп атам, монча балдардын жөн эле убактысын алып атабызбы депчи, жыйынтык жок болгондон кийин. Биз азыр экономисттер көп, экономикасы өнүкпөйт, юристтер көп, өзүбүздүн укугубузду билбейбиз. Ал эми ушундай спортсмендер көп, жыйынтык жок. Демек бул кыргыз кыздардын, кыргыз жигиттерине болгон талаасына кеткен таштар болду. Эме физкультурный институттун балдары силер дискотека,
Хата дегендерди жакшы көрөсүңөр, туурабы? Анан кантип спортсмен болот? Анан кантип спортсмен болот? Силерге эң жакшы спортсмен тренер алып келсеңер өнүкпөйсүңөр, анткени силер хаталарда жүрсөңөр кантип өнүгөт? Сиздин сөзүңүзгө кошулам. Чын эле бир күнү деген булар спортсменмин дешет да. Эртеси карасаң хатада ичип, монтип отурушкан болот да. Бул, например, бир оң жагынан спортсмен болгондо до конца болуш керек да. А тияка барып ичип, балдар менен урушуп, это вообще эмеде кереги жок. Жанагы мына кыз айткандай жанагындай чемпион болуп алып туруп анан ичип жүрөт да. Бир жолу жакшы серебряный медаль алган эмени билем мен жана күрөштөн. Анан кийин медаль алгандан кийин болду иче баштады, ошондон кийин болсо жөнөкөй эле кишиден жыгылып калды. Биз эмне кылгандай дүйнөгө тааныла алабыз. Жок деген спорт жагынан чыга. Мисалы үчүн көп ийин аспайт, ийин аса да келин аспайт деп койткан сыңарындай мончанын баарын албай эле бул жерден бар саныбар сапат жоктор отурат деп ойлойм мен. Жалаң эле сапаттууларды чогултуп, ошонун арасынан бирөөсүн чыгарыш керек. Электен элеп туруп, анан эң дандуусун чыгарыш керек да. Анан жөн эле буларды мисалы үчүн азыртадан эле даяр өзүнүн жумушуна наоборот кийинки келечегине даярдана берсин. Булардан мыкты чыкпайт спортсмендер. Урматтуу жигиттер, барсыңарбы? Силердин талааңарга бир топ таштар кетти. Көп баарын эле албайсыз деп атпайбы булачы? Бул башка мамлекет, күчтүү мамлекет деле бардыгын албайт. Ушунча студент окуйт, аларны. Мына спорттогу дискриминациялоо деп коет го. Биздин мамлекет аябай өнүккөн да булчу коррупция. Анан кийин бир соревнование болгондо баягы акчасы бар, атасы чоңдордун балдары кетип калат дагы, биякта күчтүү балдар калып калат. Демек, карапайым балдар калып калат экен да? Күчтүү спорттогу мыкты балдар калып калат да, акчасы барлар соревнованияга барып, алардын аттары чыгып атат да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай дагы көйгөйлөр бар. Демек, бул чындык. Англис элинин Американын мындай улуу немеси макалычы, жентилмен кыйналбай жашайт депчи. Ансаңда бул жерде жанагы талантым бар, таанышым жок деген стереотип арманын айтып атат булчу. Айтып берсек арманыбыз аттын башындай. Бул жерденчи анын баарын айтып берсек могу бүтүп калат да. Андан көрө өзүңдөн башта, анан кийин өзгөгө. Бул жерде тааныш деген нерсе бул жерден болбош керек. Өзүңдөн баштасаң, анан кийин ийгиликтин кушу сага жылмаят. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерден чоңуңуз айтып атпайсың, мындай чыгып өтүш керек залдан. Кыргызстан өнүкпөйт, как бизди жамандагандай болуп атат да. Эч сага кереги жок болсо чыгып өт, биз өзүбүз эле өтө берели да. Биз бул жерде деген Бул жерде мындай да чоң жигит сен чыгып кетип атпайсың, сен сынды туура кабыл ал. Мисалы үчүн мейли мен өз мисалы үчүн душман деген сүйдүрүп айтат экен. Ал мага окшогон тууган сага күйдүрүп айтат. Сен күйгүн, сен чыгып кет дебе, сен наоборот даярдан. Ошо стимул жарат өзүңөчү. А чыгып кет дегенден эч нерсе чыкпайт. Жооп барбы? Жок, бул жерде как-то стеле биякта окуш болуш керек экен. Мен бул жерде окуйм. Анан кийин мисалы үчүн бул жерде мындай да, бул жерде окуйм, окуй эмес. Мисалы үчүн силер бар, мисалы үчүн биз барбыз да, турабы? Эркек жок кыздар кайдан чыкмай элек. Бул жерде мындай кылыш керек да. Бул жерде неме кылыш керек. Мындай көп нерсени чогултуп алганбыз да, бирок жыйынтык жок болуп атпайбы? Жыйынтыкты чыгарчы. Мисалы үчүн сен дайыма сабакка келесиңби? Мен ушул жерде окугандарды билем, сабакка көп келишпейт. Анан кийин тренировкада кылбайт, ичет, жегет, ошондон кайсы спортсмен чыгат, турабы? Анан эч нерсе чыкпайт. Жок, эметсеңиз мен эми буларды текшериңиз, мондай плюс келбегендерди тамек артынан жүрүңүз. Бир күн менен жүрүңүз, кандай экенин көрүңүз. Жок, макул, экөөбүз жүрөбүз, эфирден кийин жүрөлү. Бул жерде мындай, сен ар бириңе артынан эмес, мен үчүн тамекти чекпейсиңби? Жок, мен үчүн тамек чекпейсиң, сен өзүң үчүн да, турабы? А келечекте сен ким болгуң келет? Спортсмен болгуң келеби? Андыктан эмне кылыш керек? Даярданыш керекпи? Азыртадан баштадың. Даярданып атабыз. Кантип даярданып атасың? Жакында жыйынтыктарың барбы? Биринчи курска жаңы келдик, эми көрөбүз го. Эми башта биринчи курска келип эле чыгып кет деген сөзүң токтот сен. Жаңы эле бул Өзбеков агай айтып кетти да, силерден эч нерсе чыкпайт, спортсмендер Олимпиада Кыргызстан алган жок депчи. Мен бул сөзгө каршы элем. Жакында эле Таиландда өткөн кыргыз күрөш боюнча ушул эле физкультурный бүтүп кеткен байкебиз экинчи орунду алып келди да. Аракет кылсак болот булчу. Кыргыз эли деген илгертеден кыйын эл болгон, түгөнгөн сайын түтөгөн да. Ал бул чоң кыз айтып атпайбы? Силер спортсмен эле тамеки чегесиңер, тигиндей мындай депчи. Бизге тамеки алып берип жүргөн киши айтып атат да, бердечи. Мен бул сөзгө каршы элем. Аракет кылса болот, барчы. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Азыркы учурда бул биздин спорт эме физкультурныйды жамандап мындай сөздөр болуп атат да. Бизде андай эмес, биякта деген келгенде балдарды кадимкидей түшүндүрөт. Келгенде алдыга койдуңар максатыңар. Максатыңар эмне?
ар бир өзүңөр спорттун эмесин жакшыраак түшүнүп, ошо менен чыгыш керек, өсүш керек. Алдыга койгондо максат коюш керек. Мен бу жака эмнеге келдим, эмне үчүн окуп атам? Бүткөндө эмне болом? Ошол суроолорду коюш керек да. Мен бул 5 жыл убакыт батыл өтүп кетет. Агайлар деле бизге түшүндүрүп берет да. Бирдемени үйрөнүп, конкретно үйрөтүш керек да. Биздин максат башка өзүң жакшы үйрөнө албай туруп, башкага кантип үйрөтөбүз? Ошол да. Бияктан деген келдиң максатың. Дагы мен балдарга да айта кетейин биякта. Эмне максат менен келсек, жакшы үйрөнүп, эмне адис эмне болуп чыгабыз, ошол жерден үйрөнүп жеткиришибиз керек. Нурбек. Нурбек кээде мындай болуп атат да, баягы эл ичинде жүрөт, анан көрүп калып атабыз, угуп калып атабыз. Ушул спортчулар күчкө толгондон кийин бир аз баягы бечараны жардыны барып тоноп, соткасын алып, кийимин алып, ушундай замандаштарга эмне дейсиң? Эми ар кандай да бул жашоодо деген мисалы чисто спортсмен, чисто мисалы борец болобу, ал ковёрдон көрсөтөт. Чисто боксербу, ал рингден көрсөтөт да. Чисто бизде бирок биякта негизи тарбия бергенде улуулар деле айтат, мындай тийбегиле, эч кимге эме кылбагыла депчи, кол көрсөтпөйлө. Өзүң бияктан да айта кетти, балдар өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло депчи. Ошондой эле да бизде биякта жүргөндө адеп ахлак бүт бар алып жүрөт да балдарчы. Жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Кечиресиз. Мына сиз айтып жатасыз. Өзү дүйнө жүзүнө биринчиден мен ойлойм спорт жагынан ошол мамлекет мындай аты чыгабы деп. Ал эми бул кыз айтып жатат. Кызы балдар андай болуп жатат, физкультурада окуп жаткан. Ар бир адам өзүнөн зависит этет. Мисалы үчүн сен айтып атасың. Сен дагы мисалы үчүн школдо окуйсуңбу, кайсы жерде окуба? Сен дагы спорт жагынан чыксаң болот, туура? Кыздар да чыгып жатпайбы олимпиадага? Сен дагы өзүңдүн баштап, мисалы үчүн чыксаң болот да. Эми балким бул жакта окуп жаткандардын балким кээ проблемасы бардыр. Сен дагы мисалы үчүн баарыбыз, мен ойлойм, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баардыгыбыз бириндикте болсок, ошондо Кыргызстандын спортун өнүктүрөбүз деп ойлойм да. Ал эми балдар ичип жатат, чегип жатат. Балким сен да ичип чегип жаткандырсың. Сен өзүңү бирөөдө көрбө. Мен ошону айтып кетем. Жооп барбы? Бул жерде мындай да, сен ичип жатасың, чегип жатасың, мейли мен ичип жатам, чегип жатам, бирок силерден спорттун академиясында окуп атпайсыңарбы? Жыйынтык кана силерде, жыйынтык кана. Жыйынтык бардык нерсе, мисалы үчүн Москвада да бир күндө курулуп кетпеген. Азыркы жаштар эми акырын барып, чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн сен эртең Сен оюңа кошулам, ооба, туура айтасың. Мага сөз бер. Сен туура айтасың, башталат баары майдадан, байкоо айтам, майдадан деп атасың. Майдадан баштап атасың. Мисалы сен канчанчы курссуң? Мисалы үчүн мен 4-4 курсумун. 4-курс. Буга чейин кандай жетишкендикке жеттиң? Мисалы үчүн мен спезим военный жактан эми өзүмө керектүү нерсени алып атам да, мисалы үчүн. Сен айтып атпайсың, бул жердегилердин баарынын проблемасы бар депчи. Анда өзүбүздүн проблемасы менен жүрө элек. Зачем анда окуп бизгечи? Проблеманы жеңе билген адам өзүнүн максатына жете алат. Сен проблемаңды жеңбей атып, кактан спортсмен болуп чыгасың, кактан Кыргызстанды колдойсуң сенчи? Кыргызстанды колдойбуз деп атасың. Макул. Бардык нерсе айтып атам, акындык менен башталат. Мисалы үчүн сен дагы кайсы жерде окуйсуң? Национальный да. Национальныйда окуйт экенсиң. Канчанчы курсуң? 2-курс. 2-курс. Сен дагы чыксаң болбойбу? Мисалы үчүн сен бирөөдө айтпай, өзүң үчүн аракет кылсаң болбойбу? Менби? Биринчи адам өзүн сыйласа, бирөөдү сыйлайбы деп ойлойм мен. Сен туура айтасың. Бул жерде сен туура айтып атасың. Өзүңдү сыйла депчи. Мен өзүмдү сыйлап атам, өзгөнү сыйлаганга да өтүп атам. Мисалы үчүн мен жакшы ойлонуп атам. Мен жакшы ойлонгон нерсе менен сен да жакшы ойлонушуң керек, туурабы? Мен жакшы ойлойм. Кана жакшы ойлонгонуң ушулбу? Сен ичесиң, чегесиң дегенчи, ал нерсе туура. Ичесиң, чегесиң эмес. Сен өзүң оюң ошондой. Бирөөдө ошентип ойлоп атасың. Мен оюм ошентип ойлоп атам, просто. Мен өзүм ичпейм, чекпейм, бирок ичкен, чеккендерди көрөм. Именно ушул жерден көрөм мен. Мен бул жерде айтып кетет элем, азыркы балдарга мисалы ичесиңер, чегесиңер деп айтканда силер ал менен чөгүп калбагыла. Силер мисалы проблема бар, андай мындай деп атканда, ошол сөздөрдү укканда өзүңөргө туура кабыл алгыла да, ошол сөздөрдүн баары сынды. Негизи эле ар бир нерсе сындан өткөндө же бир адам бир нерсени туура эмес кылганда андан кийин ошо туура жолго өтөт да, ар бир адамдын эле мисалы жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт да, туура. Ошол силерге айтылып аткан сындардын баарын силер туура кабыл алгыла да, анан ичет чегет десилер ошо менен базылып калып кайра кыздарга атырылбагыла да силер. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде результат кана деп атабыз эртеден бери. Мисалы мен өзүм эле аракет кылып, мына качан чыгам деп берсем, мен чыга албайм дечү убактачы. Мисалы мага да жардам берген бирөө болуш керек. А бул спорт жакка мисалы биздин мамлекеттен эч ким мындай көп маани бербейт да спорткочу. Мисалы быйыл олимпиадага барды, эч ким мындай орунга илинбей калды эч ким. Бул ошо мамлекеттин да бир аз жардам берсе деген ойда. Казакстанда мен өзүм көлдүкмүн. Көлдө жүргөндө Алматадан, сборный Алматанын эле балдары эле келишти да.
Биз бияк менен ал бир эле шаарды мисалы деген айтканда Алматы шаарын эле. Ал өзүбүздүн шаарыбыз менен эле дейт. Дүйнө жүзүн кыдырдык дейт. Бизге чемпионат Казакстан болгондо дейт, боксерлор экен да. Бизден бир медаль болсо эле бул бизге чемпионат мирди уткандай болобуз дейт да. Алар бизге ошо Алматы шаарын эле кандай бир эки жакка сборлорго чыгарып, балдарды өнүктүргөн да аяктынчы. Ошо Алматы шаарынын спортун көтөргөн. Эки жакты көрсөтүп. А бизден болсо каяктан мисалы сбор каяктан болмок эле ошондой да. Болот, бирок ал эми тандалган сборный команда элечи. А мындай айылдын, областтын эмелер мындай кыдырбайт да мисалы. Анда кыздарды бар. Буга чейин атка минерлерибиз эле Американы, Стамбулдун баардыгын айтып эле салыштырып суктанып келишкен. Сен да Алматыга суктанбай эле ошону өзүң жаза. Бүгүндөн баштап, мындай кылалы да. Бул жерденчи Бул жерде мындай да, келгиле бизде да мына кыргыз эли мындай чыккан, Кыргызстанда мындай болгон деп биз менен да сыймыктанып, бизди салыштыргандай кылалычы. Ана могул жерде туруп, сен ичесиң, сен чыгасың, сен чыгып кет, сен мындай деген болбойт. Ичтен эле ыдырып атабыз. Демек бизде ийгилик болбойт. Демек биз биригишибиз керек да. Демек, жооп барбы? Бул айтып атат да өзүн көтөр депчи. Мисалы, өзүн жиберсек каяктан Алматыга же дүйнө жүзүн кыдыра алмак беле, туурабы, чөнтөгүндө сокур тыйыны жокчу. Жок. Бул жерде мындай да, албетте сокур тыйының жок, сен азыр акчаң болсо танкасың, базасың, акчаң жок болсо манкасың да, туурабы? Ошондой да. Мына мен сага айтып атам, мындай деп атам. Азыр сен мындай бирик да баштайсың да, мына финансы жагын карайсың, ким спонсор болот, ошону карап, мен мына Алматы кетиптир, мен да кетем деп кетип калган болбойт. Сен сөзүн төркүнүнө түшүнсөң макулбу? Сөзүн түшүнүп, бияктан деген мындай сөз деген бул өзүн көтөр деген болуп атат да. Качан биз биякты окуп бүтөбүз, бирок бүткөндөн кийин биз максат бу. Биякты бүтүп туруп биз деген. Жок. Өйдө жакка көтөргөндө балким биз ушул эле бойдон кала бербейбиз. Өсөбүз, чоңоебуз. Балким бизден сен спорт чеберчилик жактан өзүңдү көтөр, сен дерске мойтуп көтөрүп жүр деген жокмун. Сен спортчаны өзүңдү көтөр, анан өзгөрүлөр өздөрү көтөрүлөт да. Мен просто турпатым сага көрүнүш ушундай болсо, бирок мен ич жүзүм андай жакшы эле да. Бияктан туруш турпатыңан айткан жок, мен сага айтып атам. Спорт чеберчилик жактан деңгээлиңди өйдө өзүңдү көтөр, анан өзгөлөр көтөрүлөт, туурабы? А суктан өрлөргөндө эмне пайда чыгат? Суктанып келгенбиз, суктанып кетөрөбүз да ошол боюнча. Жок, биз көтөрүлсөк дагы. Андан алалык, бизди айтып, башкалар суктансын, ушундай кылайлыбы? Жок, бул кыз айтып атат да, физкультура результат кана депчи. Биринчиден бул результат кана деп бизден сураганга бунун башка укугу жок да. Анан кийин бул кыз келип алып, жаттап алган сөздөрүн айтып эле бизге оратор болуп атат да. Биз баарыбыз эле результат көрсөк, бунун баары олимпийский чемпион болуп кетсе кандай? Башка мамлекетке да орун беришет да. Биздин арабызда результат кана. Бул да результат көрсөткөн эле. Жок, булардын арасында результат көрсөткөндөр бар да, результат көрсөткөндөр. Ушул жактан бербей эле койбойсуңар. Ошон үчүн быйыл эми башкалар болсун деп анан кандай ушундай болуп калды. Айкөл мана сатам Нурпа экен, айкөлдүгүн көрсөтүп атасың. Сен албай жатып эле место берип атасың го, сен давно местаны берип бүткөнсүң. Жок, чоң жигит. А сен жаттап алган сөздөрүң айтып эле бул жерде оратор болуп жамандабай да. Бул жерден жаттап бул жерде мындай да, көлөмгө жараша көлөкө чөт деп коет. Ансың андай сен өзүңдүн түшүнүүң ошондой болуп атат, жаттап келди депчи. Бул сен түшүнүүң, мейли мен буга каршы эмесмин, сен мнениеңе каршы болбойм. Сен айтып атпайсыңбы, бул жерден место берели да депчи. Сен албай жатып эле местаны берип атасың, а бирок сен местаны давно алып койгон. А эмне деп айтып атасың? Оюң кандай айтчы кайра? Результат канат силер ичесиңер, жегесиңер, жүрөсүңөр, баарыңар депчи. Баарыңар бул жерде баарын окутпай, мындай результат көрсөткөндөрдү эле окутуш керек дегенди. Окуп атат, мисалы физкультурный балдарынан мен көрүп деле, угуп деле жүрөм, кызыккандар көп да, мисалычы. Бул жер мисалы баары результат көрсөтүп кетпесе да эртеңки турмушуна бышык, ден соолугу чын. А башка эмеде университетте академия жүрбөйбү? Шымызы алазы, тизеси жеткен балдарчы. Алат. Бул жерде мындай да. Аласы тизесине жетеби? Аласы сүйрөлүп калабы? Андан маселе чечилбейт. Бул жерден чечилбейт, бул жерден чымда эмес. Бул адамдын ички дүйнөсүнө сенде жана менде болуп атат. Ошону биз экөөбүз, мисалы үчүн жан дүйнөбүздү тазаласак, руханий жактан даяр болсок, ошондо гана жыйынтык чыгат. Сен шымга азылба, сен адамдын өзүнө азыл, уктуңбу? Адамга азылган эмес. Бул жерде спорт тема руханий эме ички дүйнөдө болуп аткан жок да. Результат спортто болуп атат. Спортточу. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз жаштар жана спорт деген темада сүйлөшүп жатабыз. Анда жаштар сүйлөсүн. Кимге?
Агай, бул жерде мисалы айтып атпай, бул спорт эмес, руханий дүйнө эмес, спорт жөнүндө кеп болуп атат депчи. Сен сөзүңө мен вообще кошулбайм да. Анткени деген сен руханий дүйнөң менен, жан дүйнөң менен спортту түшүнө билбесең, спортту сүйбөсөң, сен кантип ошо элге мындай чыга аласың да өзүңчү. Биринчиден сен жан дүйнөң менен сүйүшүң керек да спорттучу. Мен ушуну айтып кетейин дегем сага. Жан дүйнөсү менен сүйлөгөндөчү бул. Жан дүйнөсү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза адамдар көп. Бул жерде бар эле жан дүйнөсү таза. Жан дүйнөң таза эле болсо чемпион болуп кетпейсиң да, түшүнбөй? Ай, жан дүйнөң таза болсо сен спортту сүй, жан дүйнөң мененчи өзүң. Сен жан дүйнө керек бардык жерде. Бул жерде сен айтып атпайсың, жан дүйнөнү тазалап эле спортчу болуп кетсең болот депчи. Жан дүйнөнү тазалаган натыйжасынан рекет болуп атат. Мисалы үчүн ар кайсы жерде итти болуп мынтип турат охранадачы, андан көрө олимпиадада неме кыл, мисалы үчүн алдыга чык, озун, ийгиликке жет, туурабы? Жан дүйнөнү тазалагандан кийин жакшы неме спортсмен чыгат. Кинолордон деле көрөсүң го, биринчи жан дүйнөнү тазалайт. Аны рекет болуунун кереги жок. Спортсмендин жан дүйнөсү таза болгондо бул жерде спортсмен күчтүү, бул жерде чиновниктер жан дүйнөсү таза болбой атпайбы? Алар мисалы чыгыш үчүн дагы мисалы Казакстанда церемония болсо ал жакка барганга финансылык жактан каражат керек. Мисалы үчүн ооба аларга айтып эле келгем, сенден башкалар деле айтып атат, сен деле айтпай эле кой анычы. Андан көрө өзүңдү ойло сен. Жок, сен өзүңдү ойлон. Сен мисалы үчүн мейли айт, маселе чечилбейт, туурабы? 100% гарантия берем да, маселе чечилбейт. Жок, ошо мен сага айтып атам да, ошо сенден чечилсин депчи. Мен мисалы эшектин чоо чечилбейт да. Чечилет, эмнеге чечилбейт? Сен көрдүңбү, уже эле неме сен неметип атасың да, уже сдаешься да, андай кылба сен. Азыр талашып тартышып атабыз, бирок сөз менен көп нерсе деле азыр чечилбейт. Иш жүзүндө мындай ошону көрсөтө билиш керек да. Кайсы бир көп жолу ийгиликке жетишкен бир акылдуу, же көп жолу бир ийгиликке жетишкен спорт чебери айтканда, жана депчи, ар бир адам жеңишти сүйөт, бирок ар бир адам эмгекти сүйөр бекен депчи. Ансыңардай 200% даярдыкта жүргөн адам 100% ийгиликке жетишет да. Мындай биз бирөөдө баягы сен мындайсың, сен тигиндейсиң, сындаганын ордуна өзүбүздү баягы үйлөш. Мен бул жерде кулак чалышыма караганда, балдардын бул жакта окуган балдарды биздин айткан сөздөр аябай эле капаландырып жатат окшойт да. Чегесиңер, ичесиңер дегенчи, жыйынтык чыкпайт дегенчи. Ошо силер аябай намыстанып, мисалы үчүн баарыңарды көрдүм да, баарыңар эле кол көтөрүп, ар бер жакта ызылдап атасыңар. Ал негизи мисалы үчүн мен бул жактан аз кулак чалып калдым. Кимиңер айтсаңар жаман көрбөгүлө жигитке жетимишинен аздык кылат депчи. Ичип жегүү өнөрбү балдар? Өнөр эмес да булчу. Ичип жегүү өнөр эмес. Мисалы үчүн силер угушма караганда, көрүшмө караганда, могул жактан сүйлөшүңөр караганда кыздарга тоже атандашып атасыңар да. Мисалы үчүн силерден чыкпайбы, сен деле аракет кылсаң чыгат да депчи. Улуттун немеси бул силерсиңер балдар. Мисалы үчүн эгерде силерден бир нерсе чыксачы, башка немелер көрөт, ушулар чыгаттыр деп. Да, кыздар сүйүнмө, конечно. Кыздардан чыкса, мисалы үчүн алардыкы билинбей калат. Биз мисалы үчүн силердей болуп күрөшкө бара албайбыз. Барсак делечи, бизден мисалы үчүн келечектеги энебиз да. Анан ошого мисалы үчүн постоянно спортсмен болуп жүрө албайсың да, сен үй бүлө күтүшүң керек. Анан көпчүлүк нерсе силерден зависит этет да, балдар. Байке, булар келечекте энебиз деп атат да, балдардан зависит этет деп. Ушу баланы ким төлөйт? Мисалы, күлүктү баягы бейт убат деп койот го, ошол сыяктуу эле биз жаратканда Баланы мисалы үчүн эркек жаратат да, туурабы? Анан жөн эле төрөбөйт да, туурабы? А ошол аял ичип атса, адам кандай бала төрөлөт, мисалы? Сен эгерде мыкты эркек болсоң, ал жаке эркекке, жал жаке катын туш келет дейт да. Сен мыкты эркек болсоң барго, анда сен жакшы аял аласың, тамеки чекпеген, неметпеген. А эгерде сен шалпылдак болсоң, шалпылдаган аял аласың да, туурабы? Шалпылдаган аял алган эмес, азыркы учурда бар. Эркектер чегет, эркектер ичет деген бул сөзгө каршымын да. Кыздар жокпу? Чеккен, ичкенсе. Сен кыздарга эмне эрегишип атасың? Ошо кыздар сен тый да, туурабы? Атырылба. Атырылган жок, mesela. Мен биринчиден баарыбызга ойлойм, баарыбыз эле кыздарда бузулда азыркы учурда демократия дейт. Кыздарда тең укуктуу, балдарда тең укуктуу. Баарыбыз ошо Кыргызстан мында спорттун көтөрүш үчүн мында аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Алмагүл айтып атат, балдарга жаңа айтканда ушу ичип атат, чегип атат деп койсо, ошого намыстанып баарыңар мындай ачуучундук болуп атат да бул жердегичи. Бул жүрөккө тийип атат айткандар. Анан бул жерде айтып атат, силер башка университеттен келип алып деле тиги бала айтып атпайбы? Силер ал жактан деле чыксаңар болот депчи. Биз ал жакка башка максат менен барганбыз. Мисалычы, биздин факультетибиз башка. Сен бул жакка эмне максат менен келдиң? Өзүңдүн максатыңды айт да. Жок, спорт деп айтып атам. Бул жерде спортты окутуп аткан үчүн айтып атам, туурабы? Демек, жакшы. Тең голду озго салбайбыз го. Акырын астап үйрөнөбүз. Спортко тең спортко раса берилип тренировка кылган жакта да кыргыз эли бири-бирибизди көрө албай атып салабыз. Анычы. Эми ата-энебиздин бактысы үчүн ушу физкультурный университетти бүткөндөн кийин
Конечно, охрана болу, итке окшоп турабызбы, малга окшоп турабызбы, ата энебиздин бактыгы үчүн акча таап, ата энебизди ыраазы кылабыз. Рахмат. Ар бир кишинин өзүнүн жүрөгүндө ыйман болуш керек биринчиден. Бул жерде темадан алыстап баары эле баланы ким жаратат, анан тиги деп бул болбойт. Бул кыз өзү ким, бияка атын ким чоңуз? Туруп койсоң? Алмагүл, сен каяктан келдиң өзү? Өзүңдү ыймандымын деп сезесиңби? Сезем. Эми кийингениңди кара. Сен Бул жерде мисалы үчүн могул жерде физруктар отурат жалаң. Булардын деле кийингендерин кара. Силер физрукса неме мындай кандай десем мындай спорт жагына байланышкан неме болуш керек да. Кийимде мен кийим менен эч нерсе чечилбейт. Мен жылаңач келсем деле Кыргызстан өнүгүп кетпейт. Жок. Кийимден чечиле турган Сен эртең шөкүрө кийип жүрөйчү. Жок, сен угуп турсаң? Угуп тур. Сен өзүңдү ыймандуу деп сезип атасың, туурабы? А эмнеге хиджаб кийбейсиң? А биз деген толук эркектин кийимин кийип жүрөбүз. Сен болсо кара кийгениңди. Макул. Эгерде сенчи результат болуп дүйнөлүк олимпиадага чыксаң, Сен результат эмес. 5 кол тең эмес, туурабы? Ар бир киши ар кандай кийинет. Сен бизде баары спортивка кийип кел деген турасың да, туурабы? Андай болбойт. сен мен шөкүрө кийип кел деген турасың да, туурабы? Сен хиджаб кийип атасың. Мен сен айтып атасың. Сен атың ким? Толук мен ыймандуумун деп, туурабы? Сен атың ким? 60. 60, урматтуу 60 мындай да. Эгерде сен олимпиадага чыгып место алсаң, мен хиджаб кием. Сен результатын көрсөт, а мен көрсөтөм мен сага. А бирок мен жан дүйнөмө ыймандуумун. Мисалы ар ким мен жан-жагынан сен ыймандың. Хиджаб кийбей эле кой, чоңуз. Жок, а сен да мен үчүн анда сен спортко чыкпай эле кой. А сен эмне максатта мен кийимими азып атасың? Чоңуз сен өзүң айтып атпайсың, өзүңдү көргөзсөпчү. Бул жерде бардыгы эле турат, бардыгы эле оюн айткысы келет. Эмнеге сен өзүңдү көргөзсө эле балдардын баарына эле жабышып калдың. Спорт мисалы, эгер чоңдор бизди колдобосо, же олимпиадага барып алып, жалаң аялдары менен барып ал эмесе спортсмендер ким колдойт? Мисалы ал жакта жалаң эле, мисалы Казакстанды карасаң, аябай элдери колдоп көп болуп, поддержкасы көп болду. Кыргызстанды карасаң, аялдары семьясын апарып алып, тияка отургузуп алып, гүл айтып жүрүштү. Спортсмендерди бул кайсы колдойт? Мейли биякта спортсмен, разряд, кимес, мастер спорт бардыгы эле көп. Сен айтып атасың, чыкпайсыңбы деп. Чыкканда ушулардын мисалы бизде каражат жок. Чыгайын десең эле биякта тааныш, паныш эле кетип калып атат. Мисалы эркектердин кийимин азлабасың. Жадырап чайнап, мисалы кийим, уксаң, кийим адамдын келбетин, эң биринчи адамдын келбетин эметет. Мисалы өзүңдү кара. Биздики мисалы ата энесинин жанына балдардын эчтекеси көрүнбөйт. Сага приятно монт көчөдө жүрүп. Приятно. Ата энеңе деле айтат да. Ай кызым, кичине акызар. Айланайын кызым, акылың деле ордунда. Өмүрүң узун, суудай сулуу кызымсың. Сен деле келечекте эне болосуң. Могу менен мисалы эркек биз болбосок, эркектер канча жаралат атасың. Мисалы суук тийсе сен кантип төрөйсүң? Мисалы өзүң деле айтпайсың. Мисалы адамга салыштырып кереги жок. Өзүң жакшы болсоң, элиңди да жакшы ойло. Өзүңдү жаман ойлосоң, анда элиңди башкача ойло дейт. Мисалы бирөө-бирөөгө салыштырбагын сен. Чоң жигит, мен келечегимди ойлогонго чоң рахмат, кам көргөн мыкты жигит экенсиң. Эми спорт жагынан жыйынтык көрсөтчү суранам. Спорт жагынан Кудайга шүгүр. Мен спортсмен болсом дагы мисалы мен чынын айтсам өзүм бардык жагынан талантым бар, Кудайга шүгүр. Акыл десең акыл бар, оюн десең оюн бар. Сен менен туруп мисалы жизнь чеккең ушул. Сен мен озума сөз жетпеген жерге көз жетет, көз жетпеген жерге сөз жетет. Сен көрмөйүнчө кантип эле буну тамек чегет деп мен айтып атасың. Мисалы айтчы. Эгерде арак адамды жакшылыкка алып келбейт. Спортсмен билими күчтүү миңди жыгат, билек күчтүү бирди жыгат. Ошон үчүн бардыгы күчтүү, бардыгын сыйлайбыз. Агайлар бардыгын сыйлаш үчүн, физкультурный жакшы үчүн мына кыздар дагы балдар да тапшырып, ошон үчүн өнүгүп мынакей Бишкек шаары мына Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы дейт. Эми көтөрүлүп келатат мына. Көрүп туруп байкап анан сүйлөйсүң. Кыска жолдон үмүт. жок, сеники туура, уктум. Сеники туура, бул жерден тема жаштар жана спорт болуп атат. Сен спорт жактан өнүксөң, а мен узун кийип баштайм да. Мен кандайча сен мен үчүн өзүң узун кийбейсиң да, сен өзүң үчүн кийесиң. Мен үчүн чекпейсиң да, турабы? Жизнь мен өзүм үчүн. Анда болду да, анда өзүң үчүн сен спорт өнүктүр, сен бул жерге кийимге азылбай эле кой. Сен спортко киришчи, макулбу? Чоңуз сен айтып атасың. Мен ыймандуумун деп, туурабы? Сен мен олимпиадага барсам сен хиджаб кийесиңби? Кийем. Андай болбойт да. Сен бул жашооңо өзүң жашооңо өзүң жооп бер да. Мен олимпиадага барам. Демек сен мындай айтып атасың, Барбай калсам эмне мунун чечип алып жүрөсүң. Демек сен мындай айтып атасың, ыйман депчи. А эгерде сен мен ыймандуу болгондо сен спортсмен болуп кетесиңби? Мен спортсмен болбосом да аракет кылам. А сен болсо сен кийишиң керек обязательно. Мен олимпиадага барбай алсам, бул жерден моденден болуп калатам. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ар бир жаштардын ою баалуу. Демек бул
жаштардын оюнан сиздер жакшы жыйынтык чыгарып алат деген ойдобуз. Урматтуу достор, эми мындай кылабыз, ушул бүгүнкү тема жаштар жана спорт. Канткенде өнүгөбүз, канткенде ийгиликтер болот. Кыска бир 10 секундтан жыйынтыктап берсеңер. Мисал үчүн эркекти эркек кылган аял деп коет. Аялдарыбыз эркектердин жаман жактарын эле айта бербестен, кайра эркектердин жакшы жактарын дагы айтып, адамды канчалык көкөлөткөн сайын ошончолук көкөлөйт экен. Ал эми канчалык чөктүргөн сайын ошончолук чөгүп кете берет экен да. Аялдарыбыздан үйдө отуруп алып эле эркектер жаман, эркектер ичесиңер деп эркектерге сын айта бербестен, кайра эркектерди ошол көкөлөткөнгө аракет кылалы демекчимин. Бир нерсени эме талап кылам да, бул азыр биз спорт жөнүндө эч нерсени, мисалы өлкөбүздө эмне жыйынтык болуп атканын мен билбейм эле, башкалар кандай билет. Бизге бир маалымат бере турган адам болуш керек да, ошо азырчы спорт боюнча эмне жетишкендик болуп атат, эмне аракет болуп жатат, ошону билип туруп андан кийин талашыш керек да. Силер анчытасыңар, мынчытасыңар. Демек бизге маалымат керек спорт боюнча. Адамзаты төрөлгөндө эле чуркап кетпейт да, туурабы? Бул адамзаты мындай. Постепенно өсүш үчүн буга да бирөө жардам бериш керек да. Адамзаты бул төрөлгөндө эле чуркап кетет, анда баарыбыз эле олимпийский чемпион болуп кетпейлиби? Ошон үчүн спортко да мындай бир аз көтөрмөлөгөн бирөө жарым болуш керек да. Жакшы, чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Бүгүн спорт деген жакшы тема болду. Спорт деген мен коомго же тренерим алкаш деп алкаш болуп кетти эмес. Спортко жүрөгүң менен берилсең, ошол чыгасың. Анан аял заты эч качан спорттун жашоосун түшүнбөйт. Аял заты үйдүн эле жашоосун аткарса ошол жакшы деп ойлойм. Спорт жаштардын спортко кызыкпай аткан себеби жана кыз айтып өтпөдү, могу кызча. Эгерде сен олимпиадага барып туруп чемпион болсоң, ошондо мен хижап кийем деди. Эгер сен хижап кийбесең, олимпиадага чыкпайбыз биз. Силер азыр эркектерди бузуп атасыңар, азыр жаңашып жүргөн мини юбка кийген кыздар, тамеки, арак, ушулар бардык бузукулуктар жаштарды алаксытып, спорттон тосуп атат. Спорттон тосуп атабы кыздары? Биякта деген мындай сөз болуп атат да, силер мындай результат жок депчи. Качан болот деп. Качан болот депчи. Мисалы түшүнбөйт да сөздүчү. Мисалы мен мисал келтирсек, мисалы бул сотканы мисалы мен туруп бирөөнө спортто маалыматы жок адамга бул котел деп койсом, ал бирөө менен барып алып спорт этет да, бул котел депчи. Маалыматы бар адам бул сотка дейт да. Ошентсе деле талаша берет да, бул котел депчи. Ошондой болуп атат да, бул спортто результат жок да. Мааниси бул эчтеке маалымат албай туруп талашып атат да. Ошондой болуп атат да. Рахмат. Сен спорт жактан маалыматың жок деп атсаңар, макул, мойнума алайын. Эгерде мисалы үчүн жакшы жыйынтык чыгарсаңар, менде жакшы маалымат болмок. Менде терс маалымат болуп атат, демек жыйынтык жок болуп атат да. Бул жерде мейли силердин сыныңарды мен туура кабыл алайын, меникин силер туура кабыл алгыла. Урушкандан эч нерсе пайда чыкпайт. Келгиле. Кумурска бириксе дөөнү дагы жыгат экен. Баарыбыз биригип бир нерсени жазайлы, туурабы? Ар бир ой баалуу деп айтылат эмеспи? Ошондо бул жерде кыз айтып койсо, биз кыздан кем калабызбы деп балдар намыстанып жөн эле сүйлөп атышат да. Андан көрө жыйынтык чыга турган сөз сүйлөш керек. Азыр могул жерде жөн эле сүйлөп отурган балдардан мен ойлойм мыкты спортчу эч качан чыкпайт. Өзүн көрсөткөн адамдар анан өзүн көрсөтүп алып туруп анан сүйлөйт да. А жөн эле куру намыз үчүн сүйлөй берсе, эч кандай мыкты спортчу чыкпайт андан. Кыздар балдарга, балдар кыздарга эрегишип калат да. Мындай болгон туура эмес деп ойлойм. Андыктан бирибизге мындай колдоо көрсөтүп, алдыга умтулсак жакшы болот деп ойлойм да. Сен чоңгуз айтып атасың, жогоруда биякта арак ичет, тамеки чегет депчи. Ушу сиздерге өзүмдүн чыгармачылыгымды айтып кетейин дедим эле, ошо бардыгына арнап. Бир эле биякта рекет эмес, бир эле биякта эмет алкаш эмес, жалаң спортсмендер жана акындар жана тамашоочу да биздин команда ушу физкультурный атынан айтып кетейин да. Жана ырга жакындар. Ырга жакындар. Бабалар желдеп келген, ош талас нарын баткен, Кыргызстаным көтөрөм деп жаштар сүйлөп келген. Ар дайым бар болобуз, эне тил көтөрөбүз. Эң кызыктуу нерсени физкультурныйдан чыгарабыз. Чоң рахмат ушу силергечи. Ар дайым ушинтип кол чаап, жадырап жайнап күлө бериңиздер. Силерге да рахмат. Рахмат. Биздин келечегибиз, бүгүнкү жаштар эртең келечек, ушул спортубуз канткенде өнүгүп өсөт. Баягы тажрыйбалуу ата катарында, коомдук ишмер катарында оюңузду жыйынтыктап кыскараак айтып берсеңиз. Урматтуу жаштар, мына Кудайдын улуу күнү жолугушуу болуп атат силердин академияңарда. Илгери физкультура институту болчу, азыр академия болду. Кыргызда физкультура институту жокто деле баатырлар, балбандар, күлүктөр, ат чапкандар, сүйлөгөндөр эчтеке жокто деле чыккан. Эми азыр ар бир мектепте спорт зал, Кудайга шүгүр, мамлекет салып берген.
Her bir mektepte sport muğalimi, her bir rayonda sport bölümü var. Aylık, memleketlik aylık benim jabdılgan. Bardık profesyonaldardek bolsak, ben de şu sportun жаңыле başlanıp keletganda biz de okuğa gelgenbiz. Ben özüm kuruluşçumун. Ушул силердин академиялардын курулушуна салганга да катышканмын, силерде жаш убагымда. Эми bu fiziki kultura degen bu kultura degendin özü madaniyatı, dine tarbiyasının madaniyatı. Al jana balvançılıktan başlap giyim giygenden, süylөгөндөн, tamak jegenden, жүрүш turuşuңардан başlalat. Sport ben abdan sүйүнүп отурам, ушундай кызуу talkuu boldu. Bul mesele bardık bizden koğumda uşul dengeline jetip kalgan eken. Men aytat elem Kırgızdın ümiti silersinger. Siler barıp ayılga uşundayla baldardı tarbiyalap uşundayla söz, akıl hareketlerine alıp gelişinger mümkün. Köp jetişkendikleri aldı da silerdi barıp bolgana daha çok jetişkendikleri jetişkile imandı bolgula. Assalamu alaikum. Мен эсептейм, ошо спорт эң керектүү нерсе деп ар бир адамга баары спортсмен болуш керек. Жана бул жерден айттык, мына пайгамбарыбыз айткан 3 нерсе сүннөт деп. Ошо күрөш, жаа атыш, анан сууга сүзүш, бул сүннөт, сооптуу иш. Ошон үчүн бүт баарыбыз спортсмен болуш керек. Анан бул спорт менен тамеки, арак келишпеген душман деп эсептейм. Эч качан биз жанагындай ден соолукту буза турган арак, тамекиге жакындабаш керек. Анткени көп спортсмендер жанагындай келечекте мен ошо бандиттерге кошулуп алсам, барып алып туруп бирөөлөрдү тонозом деген ушундай ойлор менен да болуп атат. Ошондой ой келбесин себебинде ал жаман ой, ошо арт жагы жаман деп эсептейм да. Чоң рахмат. Мен жыйынтыктап айтып кетейин дегем, социалдык иликтөөлөргө караганда көбүнчө криминалдык дүйнөгө кирген адамдар булар спортту өздөрү мыкты өздөштүргөн, неме спорт жактан мыкты чыккан адамдар криминалдык дүйнөгө көп аралашат экен, бул социалдык иликтөөлөргө караганда. Мен ушул спортсмендерге айтып кетмек элем, бул жерде бүттүңөр агай айткандай ушул Кыргызстандын үмүтү силерсиңер. Ушул силер спортту жакшы өнүктүрүп, аны бирөөнү барып кордош үчүн эмес, өзүңөрдү өзүңөр коргош үчүн колдонгула демекчимин. Баары эле биз мыкты спортсменбиз деп рекет болуп кетпегиле демекчимин. Бул жыйынтыктап айтып атканда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Сиздер Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорттук академиясынын жалпы жаштардын үнүн, оюн уктуңуздар. Албетте ар бир ой баалуу. Бул жаштардын жүрөгү ак болгондуктан бардыгын ак жана так айтып беришти. Биздин ушул Алы Туткучев деген акыныбыз мындай дейт. Спорт деген сергек жашоо ачкычы, спортчу деген мекендин сакчысы. Мамлекеттин туусун жайган ааламга спортчулар өлкөбүздүн бактысы. Спорт деген утуп чыгуу жарыштан, спортчу деген алдуу күчтүү намысчан. Спорт деген кадимки Раатбек сыяктуу өз өтсө да ат өчпөгөн тарыхтан. Биздин кыргыз элибиз Раатбек агабыз сыяктуу мыкты Кыргызды дүйнөгө тааныткан мыкты спортчуларга аба суу кандай керек болсо ошондой муктаж. Биздин азыркы бүгүнкү жаштарыбыз, Кудай буйрса, биздин элибизге ушул келечекте керек, келечекте желек болот деген үмүттөбүз. Бүгүн сиздерге Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын жаштары сүйлөп беришти. Биздин даанышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деп. Жана дагы ыйык биздин жаратуучубуз алсыз эркекке караганда күчтүү эркекти жакшы көрөм дейт. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек, кийинки ишемден жолугушканга чейин салам алейкум.